Биз эми азыр сөз кылуучу темабыз бул жер планетасы. Эми осы сүрөттөн көрүп тургандай карасаңар, мынакей биздин күн системасы берилген. Күн системада биз мурунда айтып кеттик, мына биринчи Меркурий планетасы, андан кийин Чолпон, анан мына үчүнчү болуп биздин жер планетасы орун алган. Мына сүрөттө көрүнгөндөй карасаңар, мынакей ушу күн системасындагы 9 планетанын ичинен эң кооз мынакей биздин жер планетасы болуп эсептелет. Себеби мына кооз болуп көрүнүшүнүн себеби бизде мынакей могу сүрөттү карасаңар, бизде мына суу, анан жашыл өсүмдүктөр, чөлдөр болуп турат, дагы ушундай кооз планета болуп бизге көрүнөт. Эми күндөн биз жерге чейинки аралыкты ала турган болсок, могу аралыгыбыз бул аралык 150 миллион километр болуп эсептелет. Бул бир астрономиялык бирдик болуп, астрономияда кабыл алынган 150 миллион километр аралыкта турабыз. Анан бул жердин биздин радиусу 6400 километр. 6400 километр болот. Эми орбитаны карасаңар, ушу жерден биз жерди карасак, бул жер өзү бактылуу орбитага түшүп калган. Мына бул жерге да баса белгилеп коет, бул бактылуу орбита. Эмне үчүн бактылуу деп аталышынын себеби, бул карагыла күнгө анча жакын эмес, күндөн да алыс эмес. Бул бир себеп. Экинчи, эми бул жерде биздин жерде уникалдуу кубулуш болуп эсептелет. Уникалдуу кубулуш. Кубулуш бул суунун шаркырап агышы, Биз башка планетага карап көрсөк, биз ушундай кубулуш эч жерден байкабайбыз. Мисалы, могу Чолпон планетасын алсак, бул жерде бир аз гана кара суунун буусу болушу мүмкүн. А бизден кийинки планета, мисалы Марс, Юпитерди алсак, бул жакта суу болсо дагы муз түрүндө кезигет. Ал эми бизде болсо суу шаркырап агат. А мындай агышынын себеби бизде жерге атайын ушундай шарт түзүлгөн. Агыш үчүн бизге белгилүү температура болуш керек, анан атмосфералык басым. Мына ушул эки нерседен көз каранды. Дарачы нерсебиз бул жерде дагы уникалдуу курулуш, бул суу. Бул бизде буу түрүндө да кезигет, жерде суюктук түрүндө да кезигет, анан муз түрүндө да кезигет. Эми бул биздин жер планетабыз. Бул түзүлүшү кандай? Бул кандай түзүлгөн? Эми бул айтышка караганда 5 миллиард жыл мурун түзүлгөн деген мындай кабарлар бар. Эми мунун түзүлүшүн кантип түзүлгөнүн алып көрсөк, бул жердин түзүлүшү, биз жердин ядросу, жерди ала турган болсок, эми биздин жер могу сүрөттөгүдөй шаар формасында эмес, бир аз кичине өзгөрүү болот. Анын уюлдук радиусу менен экватордук радиусунун айырма бар. Кичине сүйрүү болуп эсептелет, уюлдан кичине кысылгандай болуп. Себеби бул өз огунда айлануусунун натыйжасында мурунда айтып кеткенбиз. Эми түзүлүшүн алсак, бул борборунда ядросу бар. Мына могу ядро деп коён. Ядро бул катуу, ядробуз бул темир, анан никелден турат. Эми бул кантип пайда болгон ядробуз? Эми радиоактивдүү элементтер, мисалы мынакей жердин бул катуу катмарын биз литосфера деп коебуз, мынакей сырткы катмарын литосферабыз. Бул ошо радиоактивдүү элементтер ушу ядронун тегерегинде жайланышып, булар радиоактивдүү элементтер билебиз, булар бир гана нур чыгарбастан алар жылуулукту бөлүп чыгарат дагы, жылуулук энергиясы. Ошонун эсебинен бул жерде заттардын эрүүсү жана катууланушу, бөлүнүшү болуп отуруп, бул жерде оор элементтер, ушу жердин ядросуна жакындап калган оор элементтер. Ал эми жеңил элементтер болсо, ошо эрүүнүн натыйжасында мына сыртына бул жерге силикаттар түрүндө болуп чыгып, бул жердин топурагын пайда кылган. Эми жерден радиоактивдүү элементтер физика курсунан билебиз. Буларда мисалы уранды ала турган болсок, уран десек, урандын бул жарыма жүрүү мезгили 4,5 миллиард жыл. 4,5 миллиард жыл. Ошондуктан биздин бул жер сыртынан караганда бул кандайдыр бир жансыз нерсе болуп көрүнгөн менен, бул жерде дагы ар кандай процесстер жүрүп отурат. Мына ошондо бул радиоактивдүү элементтердин натыйжасында ядро түзүлөт да, андан кийинки катмарын биз бул жерде мантия деп коебуз. Мантия. Эми бул жерди бул ысык нерсе катары элестетсек болот. Себеби бул мына ошо радиоактивдүү элемент энергиясынын натыйжасында мынакей бизде ушу билебиз, ысык суулар, мына жерден ар кандай ысык суулар чыгып турат. Мындан башка дагы вулкандар атылат. Мына мунун бардыгы ошо биздин жердин ядросунда ушундай процесстер жүрүп тургандыгын бизге далилдеп берет. Эми мындан сырткары, эми жерди ала турган болсок, жердин сыртында ушу жерде көрсөтүп кетейин. Бул жерден эми атмосферасы
орун алган атмосфера жерден кийинки эле могу катмарды биз бул катмарды тропосфера деп коелу. Тропосферасы мунун бийиктиги бул 10-12 километр бийиктикке чейин созулат. 12 километр бийиктикке чейин. Андан кийин катмарды стратосфера деп коебуз. Мына бул стратосфера болсун. Стратосфера. Бул жерде температура 12 километрден кийинки жогорулагандан кийин температура бул жерде төмөндөйт дагы. Температура -40 градуска чейин төмөндөйт. Андан кийин жогору катмарында 20-25 километрге жеткенден кийин 25 бийиктиги ашып барар 25 километрге жеткенден кийин бул жерде кайра температуранын жогорулагандыгын байкайбыз. Эмне үчүн дегенде, могу сүрөттө көрүнгөндөй күн энергиясы киргенде, атмосферага киргенде бул жерде ультра кызгылт көк нур бул жерде ультра кызгылт көк деп коем, бул нур ушул нурдун эсебинен кайра температура жогорулайт. Андан кийин дагы 100-300 километрге жеткенден кийин жердин биякта дагы катмары бар, бул ионосфера деп аталат. Ионосфера. Бул ион деген сөздөн алынган, себеби карап мындан бийиктигинен күн энергиясынын эсебинен ысык болгондон биякта атомдун баары иондошуп кеткен дагы, бул жерде ионосфера катмары катталган. Эми мунун баардыгы биздин жердин атмосферасын түзөт эми жердин атмосферасы бизде кандай бизге пайдасы бар? Бул жердин атмосферасын биз мындай элестеткенде үйдүн сырткы катмары, чатыры деп эсептеп койсок да болот. Мисалы могу атмосфераны жазайын, атмосферанын болушу. Бул биринчиден жылуулук балансты берет. Жылуулук балансты. Бул жылуулук баланс деген, мисалы эгерде атмосфера болбосо, күндүн нуру күн чыгары менен бизден жердин үстүндө температура абдан тез жогорулап кетмек. Ал эми эгерде күн баткандан кийин анда температурабыз ошол замат минус абдан нөлдөн төмөн түшүп кетмек. Ошондуктан атмосфера болгондуктан бизде жылуулук сакталып турат. Экинчиден дагы жылуулук деген биздин мына жер дагы күн энергиясын алгандан кийин бул кайра биздин жерибиз бул инфракызыл нур түрүндө дагы сыртка нурду чыгарат. Ушунун эсебинен дагы жерде жылуулук болуп турат. Бул бир жылуулук баланстык. Эми экинчи дагы жерде асмандан түшкөн метеориттерден бизди сактап турат. Метеориттерден сактоо. Эгерде атмосфера болбогондо, анда ошо метеориттер жердин үстүнө келип түшүп, мына Меркурийдегидей айдагыдай кратерлерди пайда кылмак. Ошо атмосфера болгондуктан булар ошо атмосферага киргенде сүрүлүү натыйжасында ысып, жерге жеткичинен күйүп жок болуп кетет. Эми мындан башка дагы үчүнчү бизге эң жакшы жагы, мисалы күндөн чыккан рентген нурларындагы бул атмосфера сактап турат, бизге анча көп өткөзбөйт. Эми бул ионосфера катмары болсо, мунун дагы бизге абдан чоң пайдасы бар. Бул жерден чыккан бул ионосферабыз, бул радио толкундар үчүн абдан чоң бизге кызмат кылып берет, радио толкундар үчүн. Мисалы жерден чыккан радио толкундар ионосферага келгенде, улар кайра чагылып жерди көздөй кетет. Ошондуктан байланыштар жакшы түзүлөт. Бирок мындан өтүп кеткен толкундар, мисалы ультра кыска толкундар алсак, булар ионосферадан өтөт дагы, ал мисалы биз ай менен кабар түзсөк болот му жердин спутниги. Ал эми узун, орто, кыска толкундар, радио толкундар ионосферага келип чагылып, кайра жерди көздөй кетет. Эми мындан сырткары дагы бизде жерде жердин магнит талаасы бар. Жердин магнит талаасы мына бул сүрөттөн ала турган болсок, кайсы жерде мына бул жерде биз биякта түндүк дейтен болсак, магнит талаасы бул жерде түштүк уюлу жайгашкан, ал эми диаметр каршысында болсо түндүк уюлу жайгашкан. Бул магнит талаасы дагы бизде абдан чоң кызмат аткарат, бир гана эми география кеңдиктерди аныктоо эмес. Бул ионосферадан жогору даса турган болсом, биякта магнитосфера деп коелу катмары. Магнитосфера. Бул жердин броневой щит деп коет, жерден бизде бронясы. Бул эмне үчүн мындай аталып калган? Себеби бул күндөн чыккан, күндөн келген радиоактивдүү нурларды ушу жердин магнитосферасы тосот. Баардыгын тоспойт, эми көп бөлүп тосот, жерге аз гана ошо радиоактивдүү нурлар келет. Ошондуктан бул дагы жер үчүн абдан чоң кызмат аткарып берет. Бул болсо жерден 500-5000 километрге чейин созулат.
мындан сырткары дагы бизде атмосферадан дагы ошо могу күндөн биз мурунда айтып кеттик, күндө ар кандай жарылуулар болуп турат. Ошол күндөн жарылганда ушу күндөн жерди көздөй онда зарядталган бөлүкчөлөрдүн агымы пайда болот. Абдан күчтүү. Бул ошол зарядталган бөлүкчөлөрдүн агымы жерге 1-2 күндө келип жетет. Ошондо могу жердин магнит талаасына келгенде, бул жерде да ошо зарядталган бөлүкчөлөр бирөөсү электр тогун пайда кылат дагы. Бул жерде да магнит талаасы пайда болот. Анан жердин магнит талаасы менен экөө бири ошол жерде бириккенде бизде жерде магниттик бороону пайда кылат. Мына ушу магнитосферадан бул жерде биякта дагы магниттик бороон. Бул магниттик бороон бул билебиз, бизге дагы чоң ар кандай өзүнүн зыяндуу жактарын тийгизет. Эми экинчиден дагы ушул келгенде күндөн чыккан зарядталган бөлүкчөлөр ошо биздин жерге жеткенден кийин ошо жердин уюлунда могу жерде бизде уюлдук жаркыроону пайда кылат. Бул түндүк уюлда жакшы байкалат. Ал жерден ошо жерде 80 километрден 1000 километрге чейин ошо биз байкасак болот. Бул уюлдук жаркыроонун асманда кадимкидей ар кандай түстөгү жарыктар пайда болот. Эми жерден башка дагы бул жер дагы айта турган болсок, мына өзүнүн орбитасында биз мына билебиз, күндү бир толук айланып чыкканда бул 1 жылды пайда алат. Бул 365 суткага жакын. Ошондой эле ушу жерди айланганда жердин ылдамдыгы секундасына 30 километр менен кетет. Ошондо кара 1 секундда 30 километр кеткенде ал ошо 1 жылда күндү бир толук айланат. Мындан сырткары дагы биз билебиз, бардык планеталар дагы өз огунда айланат. Биздин жер болсо бул өзүнүн тиги месине айлануу тегиздигине 23 градус менен жантайып көрүнөт. Биз глобустан деле байкайбыз. Ошондуктан биздин жерде жай, кыш мезгилдери болуп турат. Ар кандай мезгилдер алмашат. Ошондой эле мына биз мурунда айткан, сызып көрсөтө турган болсок, мына кээ бир планеталар тик түрүндө болот. Ала биздин жер болсо, мына мындай ала турган болсок, бир кандай 23 градус менен жантайып турат да, анан өзүнүн огунда айланат. Ошондо бул өзүнүн огунда бир толук айланганда биз билебиз, бул 1 сутканы берет. 1 сутканы пайда кылат. Анан бизде карагыла, эгерде күндөн келген жарыктын энергиясы мына карасак, бул мына түштүк жагына жакшы тиет дагы, эми түндүккө күндүн энергиясы жакшы жетпейт дагы. Ошо түндүктө дайыма муз өкүнүп жүрөт. Мына могу сүрөттү карай турган болсок, мына могу сүрөттө биз жерден карап туруп асманды карай турган болсок, могу жерде биз айды көрүп турабыз дагы. Ал эми могу жаркыраак болсо, бул как раз биз мурун айтып кеткен чолпон планетасы болуп эсептелет. Ошо чолпон планетасы мынакей күн батары менен горизонтто мына эң биринчи болуп жарык чыгат. Эртең менен болсо эң акыркы болуп көрүнбөй калат.